Çekse ayağımda alttan var o çocuğu. Şekine mi giren şey? Efir papalı her şey. Там же это компьютер. Selamun aleyküm. Ben hazır Abdülhamit Ekem'in bir başında söyleşip keteyim. Siz koşayın dedim ile Abdülhamit. Bolosqo. Gruppalarga bölüştürseniz tuganda. Gruppalar üçünüzde. Men bugün assalomu alaykum Murat. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimi? Tinchsizmi? Densoqlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'zimiz Bola qanday? chaqa, jengim. Alhamdulillah. Sizlar Bari yaxshi Xudoga. Siz Jalolotdansiz? Va Qayerdansiz? Alabuqa. Ha, sizin territoriyangiz qanday beronda? Tereksay. Biz başta bir koşup birle de başta işte yakın ele. Aha. Böyle koygan Oşo katastrofani uqdingizlarmi? O'sha yerda yashab jurib? Ben Bishkek'te yaşayayım da uqdim biroq. Конечно, az emeden geledi de video sırasında. Onachi, Abdulhamit aka, bayag'i katastrofa bu ekologik cho'ng katastrofa da bu, bilasizmi? Buni jashirib o'tadi mana biylikchi. Biylik jashirib o'tadi hozir bu narsanichi. Aha. O'shaga hozir o'sha bo'yicha tema qo'ydim ele, anan siz chiqib qolgandan siz menen ko'pdan beri söyleshpay qolib, siz Alabuqadan ekeningizni bilemda, anan o'shaga hozir sizni qo'shib, siz bilgan ma'lumotingiz bo'lsa, aytib ketsangiz yaxshi bo'lmoqda. Endi siz Men yaqinroq Şarda turamda bolğonu yıl qatarlı WhatsApp'lardan bildim biroq men bunday случайлардын bolğonuna taң qalbayım da. Emki жылы bolsa da taң qalbayım. Siz esingizde var mı şu boyunca, çatkal boyunca? Mamleket Aytın. Bizdin Alo. mamleket degen atı qalganda любой жагынан ход билим медицинаны көрдүң тура бая жайындагыларды тура эмес дарлаган дешип атат. Өлгөндөр андан көп экен, бирөө 4000 бир жерде 6000 деп жүрөт. Чегараны баткендиктер ташты көтөрүп уруп кирип келип атат. Туурабы мисалы, жанагы тажикстандыктар ташты көтөрүп кирип бастырып келип атат да. Именно ошол Алабукада биздин айылдарда бир жума болду. Bir video geldi. Kırgız özüsün ele ayıldın balдар, ketіңіздер deydi, жанагы иттин аракка тур дейсиң го, койлорду күш деп коесуң го. Өзбекстандын солдаттары биздин айылда жүрөт. Bir баланын видеосу келди. Ал биз мындайларга көнүп калдык да. Жарылуу, парылуу, мамлекетке зыян, анан мамлекет биздин укугубузду коргой турган биздин министрликтер бар да, туурабы? Сен коргой албайсың, мен коргой алгым жок мисалы. Алар арамкор болуп, арам тамак болуп, мамлекетти жок кылганы калды булар. Буларга тыйын берип койсо жаап коет. Эч нерсе болбоптур дейт. Лаборатория, бүтүн актап иштейт, туурабы? Эч нерсе деле болбоптур. Эмне эле мындай эле кулап кеткен экен, кайра тургузуп койдук. Негизи ушундай эле болот да, мен таң калбайм даже. Люстрация кылыш керек. Бүт айыл өкмөттөн баштап полный люстрация кылыш керек. Булар төлгө акча жинде арам тамактардын биз курчоосунда калып калдык да. Эми азыр точно аныктама бере албайм. Себеби чындап эле мен специалист эмесмин, талкаар жок, бирок элдерден уккан эмем, ушундай деп угуп атам. Бүт бирден тазалап чыгыш керек, башка вариант жок. Ошонун эле бир түрү да, себеби булар баягы эшегине жаша тушагы дейт го, булар ошол убакта эле фундаментальный, конкретный иш кылган эмес. Мо жарылып кетсе биз кыргыз мамлекетине мынча миллиард сом төлөп калбайбыз деп алар чочубайт.
Алар заранее билет, Ага. что биздин чоңдорду сатып алса боло турган экендигин билет. Эртең эле сатып Ага. алып, акырын эле 5 сом, 10 сом менен жаап коюш ошондой кемчилдик иштерди. Ошон үчүн ал жерде Баягы конкретный тосмо иштерди кылышпайт. мөңгү боюнча билесизби, эсиңизде барбы баягы кумтөрдөгү мөңгүлөрдү жардырышып, ошондой эле кылып булар дагы унчукпай коюшат экен анда. На, люстрация. Ошол мөңгүгө уруксат берген депутаттар азыр бизди башкарып отурат. Сен экөөбүз жөн эле телефондо кыйкырып чыйылдап атабыз. Бизге азыр закон чыгарып атат Ооба. ошолор. Ооба. Люстрация ошол кылыш керек. депутаттарды Ошол өзүбүз алып келдик да. мөңгүлөргө өзүбүз алып келдик. Мөңгүлөргө бузуп жарганга уруксат берген депутаттарды мыйзам чегинде тазалап, люстрация кылып, буларды камап, үй мүлкүн, бала чакасын, аялынын моюндагы сепичка жанагы Ташиев айткан 5000 долларлык шубасына чейин чечип алып, мамлекет көтөрүш керек. Бир эле жолу бар оңоло турган. Экинчи жолу бар оңоло турган. Тилемчи болуп, алаканды сурап, көрүнгөн мамлекетке барып тилемчилик кылып жүрө бериш керек. Бирок өзүбүздө турат оңоло турган жол турат. Турабы? Ага. Мына азыр газ, түтүн дейт. Түтүн деп ар ким ар нерсени сүйлөп атат. Мына түтүн. Газ көткөрүш керек. Газ 17 сом бизде. Өзбекстан, Казакстанда 3 сом, 4 сом. Ошол кыргыз газды убагында Атамбаев сатып берген. Ошондо өзү эле сатып бере албайт, мен сатам деп. Но чимкириктер, ушул чимкириктердин жок дегенде 60-70 ошондо депутат эле. Ушулар уруксат берип койгон. Эми каяктан түтүндү жок кылат? Эгер газга өтсө 17 сом газ асманга баа чыгып кетет. Элде акча жок, пенсия жок, нан курсагын тойгуза албай отурат кээ бир адамдар. Действительно. Анан каяктан түтүндү жок кылат? Жөн эле элдин башын убактылуу айлантып, төртөө бешөөнү телевизорго чакырып, тияк бияка интервью берип, мынтебиз антебиз дейт. Колунан келбейт. Газга өткүзүш үчүн газ 17 сом. Азыр бүгүн 5000 төлөп аткан адамдар 10 000, 15 000 төлөшкө туура келет. Отопление үчүн, кышкы жылуулук үчүн. Ал кайсы акчадан төлөт? Пенсияны көтөрүш керек анда 3 эсе. Айлыкты 2 эсе көтөрүш керек. Ал газга өтүш үчүн жөн эле элдин башын айлантып берет көкмөйлөрчү. Газды сатып берген Атамбаев. Артка кайтып, люстрация кылып, жанагы айбандарды жазалаш керек. Үй мүлкүн мамлекетке өткөрүш керек. Мөңгүнү саткан, жанагы кыргыз газды саткандарды жазалаш керек. Ошолордун өздөрүнөн кустурса, ошончо акча чыгат. Дükantke, biz hazır bugün tema ошол именно баягы чаткалдагы барбы, чаткалдагы Кең Сарай терек сайып фабрикасычы. Ошо боюнча тема болуп атат азыр. Ошону мен сизден сурайын дедим эле, сиз Ала Букадан экенсиз да. Бул проблема билесизби, 2018-де көтөрүлгөн. 2018 бе, 2017-жылда көтөрүлгөн ушул проблемачы. Ошондо биздин Адахан Кимсанбаевич барып ошол жерге барып элдин алдында сүйлөгөн. Ошондо айткан, бир күн бир нерсе болот бул нерсе депчи. Ошондо кенебездик кылышкан да. Ошондо Адахан Кимсанбаевич да айткан да, бул жөнүндө терек сай боюнча айткан. Жок, булар билет да, биздин чоңдордун акча жинде экенин билет. Эртең жардырып кеткенде да булар чоңдорду акчага сатып алып базып коебуз деген өздөрүнүн приемдору бар. Оңой жолдорун билет. Ошондо калпка инвесторлор ошондо калпка келип калыптыр, значит, любой чиновникти сатып алабыз дегенге, туурабы? Бул жөнүндө ойлонбой башка точно эле башка жол жок. Бул ойлонуштун да кереги жок да. Туурабы, эмне үчүн урлар кайра урдай берет? Барып соттон акча берип чыгып кетет. Жана 3 жашар, 5 жашар балдарды зордогондор эмне кайра кылып берет? Алар акча берип чыгып кетет. Ошол эле сыяктуу нерсе да бул. Эч кандай башынан баштап түп тамырына менен жок, бирок жок кылбаса башка вариант жок. Оңой эле кутулуп кетет. Лабораторияны сатып алат, полный сатып алат. Майлы, Абдыкентке, дагы мен сиз менен дагы сүйлөшөм ака. Азыр мен эфирим баштайын анда. Рахмат эфириме чыгып бергениңизге. Ийгилик ака. Эфир ошондой эле да. Кыргызстанга салам. Болуптур ака, тынч болуң. Алла разы. Бул катастрофаны билесиздер. Бул катастрофа Чаткал районунун Терексай айылында алтын фабрикасы бар. Ошол жерде сакталган цианид куюлуп түшкөн. Дарыяга куюлуп түшкөн. Бирок кыргыз мамлекети бийликтери, кыргыз мамлекет бийлиги ошону жашырып, кайсы каналдын кабарчысын милицияга чакырыптыр. Азыр мен Клоп кабарчысын милицияга чакырыптыр ошол боюнчачы. Анан туугандар, сиздер билесиздер,
Sizler bilesizler bu nese öte bu katastrofa öte ekologik katastrofa. Бул сианит жөндөн жөн чийип кетпейт туугандар. Бул сианитте түшкөндөн кийин жок дегенде 50 жыл ошол суунун составында жүрө берген. Анан ошодон баягы биздеги майып балдар төрөлгөн ошол себептен туугандар. Ошо кыргыз элинин жарандары ошол жерде жашаган жергиликтүү жарандардын майыптыгы да ошодон болот туугандар. Анан ушул иштеткен фабрикалар, ушул иштетип жүргөн компаниялар ушул экологический катастрофанын компенсациясын төлөйбү деген вопрос келип атат туугандар. Бул ошол нерселер болобу же болбойбу, же кыргыз бийлигин сатып алабы булар. Ошону биз жергиликтүү жарандарды ушу Терексай айылындагы жергиликтүү жарандарды мага чыгып каттыма жөнөтсөңүздөр болот туугандар. Булардын айтышы боюнча бул жөнөкөй катастрофа эмес туугандар, экологический катастрофа. Ошон үчүн буну кайдыгер карабайлы туугандар, кайдыгер карабай. Эми туугандар мындай болуп атат да, ошо жергиликтүү элдер көтөрсө, ушу проблеманы көтөрсө, баягында черный порный дегендер бар экен биздин Кыргызстандачы. Ошолор келип коркутуп, үркүтүп, сүркүтүп элдерди үйүнө отургузуп коёттур. Ушул кылган нерселерге бийлик каякты карап отурат. Ошо Чаткал районунун акими, Чаткал районундагы правоохранительный органдар, прокуратура, СМБ каякты карап отурат. Ошого кайдыгер караган мамлекет бийлигинин бутактары ошого кайдыгер карабай, ошону карап койсо жакшы болмок. Бирок мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Бул катастрофа өтө катуу катастрофа. Бул оңойчулук менен бул компенсациясы дагы мен билишимче бул экологический катастрофада жок дегенде 1 миллиард 2 миллиардка катастрофа ущерб болду мындай айтканда туугандар. Ошол мен азыр бул боюнча мен ООНго кайрылайын деп атам. ООНдо ошол бир отдел бар, ошо именно катастрофа боюнча. Себеби буларды биз жөн калтырбашыбыз керек. Булар деген жаратылышка зыян келтирди. Кыргыз элинин жарандарына зыян келтирди туугандар. Эртең эч ким кепилдик бере албайт. Ошол жашаган жарандар, ошол территорияда жашаган, Терексай айылында жашагандар көбүнө зыяны тиет туугандар. Азыр баласына тийбесе, небересине бул генден кете берет экен да туугандар. Ушул нерселерди бөлүшүп кетсиңиздер туугандар. Ушул азыр мен кыргыз маалыматын окусам, бул ал жерде кичине эле агыптыр, мындай болуп тур сианит деп. Бул сианиттин кичинекей граммы да чоң катастрофага эсептелет. Билесиздер, 2000 канчанчы жылдар Акаев маалында Тамчыда бир машина авария болуп, ошо сианит куюлуп кетип, Ысыкөл көлүбүзгө түшкөн. Ону эсиңиздер болсо керек, Ошол катастрофа азыр ушул Чаткал районундагы Терексай айылында алтын заводунда ушул катастрофа болуп атат. Ошон үчүн туугандар, кайдыгер карабайлы, коркпоңуздар туугандар. Мен ушул жарандарга кайрылып кеттим, ошол жергиликтүү тургундар Терексай айылындагы. Коркпоңуздар, ачык айтыңыздар, эфирлерге чыгыңыздар. Мен бул мамлекеттин чиновниктер, арамкорлорго, паракорлорго мен жеткизем туугандар. Бул бийлик несостоятельный бийлик, мындай айтканда, билесиңиздер, бул бийликти мен временный деп коем, себеби убактылуу бийлик буларчы. Ошон үчүн булар кайдыгер карап, бул нерсени проблеманы көтөрүшпөй атат. Бирок биздин кыргыз мамлекетинде кайдыгерчилик деген нерсе өтө чоң оорчулук алыптыр, мындай айткандачы туугандар. Ошо кайдыгерчилик менен биздин жаратылышты, биздин мөңгүлөрдү, биздин сууларды отравить этип, бизди баягы биздин байлыгыбызды туугандар, келерки мундурга берип турган байлыгыбызды грязь этип, ошол жерде катастрофа кылып, бизге келген инвесторлар кайдыгер жасап, биздин жашаган жерибизге оорчулук нерселерди алып келип атат туугандар. Бул экологический катастрофа туугандар, бул сиздерге оюнчук эмес туугандар. Бул муун болбосо кийинки муунга оорчулук тийиши мүмкүн туугандар. Ошон үчүн мен кыргыз элиндеги жарандарга, патриот жигиттерге туугандар, ушул Терексай айылындагы
алтын фабрикасын барып активдүү жарандар организация деп коебуз, не деп коебуз, жеке коомдор уже барып текшерип көрсө болот туугандар. Ушул нерсени элге маалыматты так берсеңиздер жакшы болмок туугандар. Бул болгон окуя Кыргыз алтын жана Эти Бакыр компания бирлешкен Эти Бакыр Терексай ЖКСынын бул аймакта 2016-жылдан бери иштеп келет экен туугандар. Ошон үчүн ошол суудан биздин жергиликтүү ошо дарыядан биздин жергиликтүү жарандар суу ичет экен туугандар. Эми ошол сууну биз эми мындай айтканда булгап алдык. Бийлик кандай мамиле кылат? Мен көрүп турам бул бийлик кылган элге кылган мамилесин. Себеби булар кайдыгер, буларга кызыгы жок элдин эмне болушу. Анан ошол дамба, ошол жерден чыккан дамбадан чыккан цианид аны восстановить эткенге болбойт экен туугандар. Бул ошол жерден куюлуп чыга берет туугандар. Куюлуп чыга берет. Ошо Терексайда кеткен дарыя дагы барып каяка түшкөнүн билбейм, бирок Өзбекстанга өтүп кетет экен. Бул цианид бизде эле эмес, биздин коңшу мамлекеттеги жарандарды, ошо Өзбекстан жарандарына да зыян тийиши мүмкүн туугандар. Бул боюнча биз Өзбекстан оңго кайрыла турган болсок, биздин мамлекетте өтө чоң экологический штраф бериши мүмкүн туугандар. Ошон үчүн мен бийликке кайрылып кетет элем. Премьер-министрге Новиков временно исполняющий на русском буду говорить. Я к вам именно, Новиков, обращаюсь по поводу Терексая. Я смотрю, вот эта власть ваша не то информацию дает. Типа 300 там, сколько там написано? 30, что там написано, я вам скажу сейчас. 30 кубометров прошел дейт. Мында айтканда, ошо Тосмодон алып келип 30 кубометрди алды деп атат. Бул да калып туугандар. Ал жерде мен видеосун көрдүм туугандар. Өтө чоң объемду алып ошо дарыяга агып түшкөн туугандар. Ушул нерселерди бөлүшүп кетсеңиздер, ошол жерде жашаган Терексайдагы тургундар мага кайрылсаңыздар болот. Бардык ошол нерсе боюнча информация боюнча кайрылсаңыздар туугандар. Мен ушул жерде туруп алып, Москва шаарында туруп алып, мен оңго кайрылам ошо экологический катастрофа боюнчачы туугандар. Себеби канча деген жараныбыз ошо цианидтен отравить этиши мүмкүн туугандар. Канча деген жараныбызды жоготуп алышыбыз мүмкүн туугандар. Бул жөнөкөй катастрофа эмес туугандар. Бул экологический большой катастрофа деп коет булчу. Ошон үчүн кайдыгер карабайлы. Дагы мен айтарым туугандар, ушул биздеги иштеген алтын ген менен иштеген компаниялар кайдыгер карабай. Биздин алтын жергебизде иштеп жатасыңар. Ошол жерден тиричилик кылып атасыздар туугандар. Ошол жерге кайдыгер карабай. Мынабу безопасности да карап койсоңуздар. Эми бул ушул компания канча экологический катастрофа канча акча төлөмү болот, ошону да караш керек туугандар. Ушул нерсени мен Кыргыз элин чакырып кетет элем, Терексай айылындагы тургундарды. Туугандар, үйүңүздө отурбаңыздар, чыгыңыздар, айтыңыздар ошол нерсени. Бул нерсе жөнөкөй катастрофа эмес. Эртең өзүңүздөргө тийбесе, небере чыбыра балдарыңыздарга тийиши мүмкүн. Бирок бул нерсе азыркы сууну булгаганы бул туугандар. Ошол жерден суу ичеткениңиздер, зыяны сиздерге тиет. Мен айтып кетейин туугандар. Бул бийлик өзүнүн кайдыгерчилигин көрсөттү. Мен башында эле айтканмын, бул бийликти мен тааныбайм деп. Азыркы инаугурация ала турган кишини дагы тааныбайм мен бул кишини. Менин эмес, Кыргызстан Республиканын президенти Адахан Кимсанбаев туугандар. Ошону ачык айтам. 2011-жылда утуп чыккан Атамбаев. Анда фальсифика кылып Атамбаев кыйгайып коюшту. 2017-жылга болгон выбордо Жээнбеков мында утуп чыккан Адахан. Анын да выборун ошо Жээнбеков кыйгайып коюшту. 2021-да утуп чыкты. Аны да Садыр ака кыйгайып коюшту. Самым деле выигрыш Адахан Кимсанбаев болгон туугандар. Мен ошону азыр айтып кетем. Бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек туугандар. Ушундай башаламандыктар боло берет. Мына катастрофа бул бийлик келди. Ар бир жерде катастрофалар башталды туугандар. Биз мында айтканда Сокя кетти, Сакя келди. Бу жерде
просто фигура туугандар. Бул Садыр Абабыз эчтекен чечпейт. Райым акам чечип келген дагы эле чече берет туугандар. Райым акам керек болсо 6,5 миллион элди сатып алат керек болсо. Бардыгын Райым акам кылат. Ошо баягы 400 семья дегеним туугандар. Ошо 400 семья кыргыздын канын ичип келген иче берет дагы. Биз кечеги 5-чи болгон октябрда жеңишти биз алдырып койдук туугандар. Люстрация болуш керек эле, жаңы листолор кеш керек, жаңы лидерлер кеш керек эле. Биз жеңилдик туугандар. Биз ошо 400 семьяга ошо Райым миллион Жээнбековдун кландары башкарып атат, ошо боюнча келип атат. Бул мындай айтканда просто бир фигура айткан айтып кетейин, Терексай айылындагы дамбаны орнотуш үчүн кайрадан орнолбойт туугандар, ошол ачык айтайын. Эми ал жерге биз мынабы мировой обществону, мировой эксперттерди чакырышыбыз керек туугандар. Ошол жерде оценить этсин канчалык катастрофа болгонун туугандар. Ошолор биз мына кыргыз бийлигине ишенбейбиз. Булардын азыр маалыматы боюнча анчалык деле зыян болбоду, ал болду. Бул калп нерсе. Булар жашып катастрофаны жашырып атат туугандар. Кыргыз эли кайдыгер карабаңыздар. Биздин келе турган муундарга таза шайлоо менен таза бийликти тапшырып кетели, таза муундаргачы келе турган. Биз качан гана ушуга окшогон арамкорлор, пактакорлорду жок кылабыз, ошолорду түрмөгө тыккандан кийин гана таза адамдар келгенде гана Кыргызстан нөгөт туугандар. Кайдыгер карабай туугандар. Ушул эфирди бөлүшүңүздөр туугандар. Бул катастрофа өтө катуу катастрофа. Буларга кайдыгер карасак туугандар, бул катастрофа мына 101 кылымга жете турган катастрофа, ошонун зыяны 1 кылымга чейин жетет туугандар. Эртең Кыргызстан элиндеги майып балдар төрөлүшү ушул катастрофадан болушу мүмкүн. Азыркы Чаткал районунда Терексай айылында суу ичкен адамдар, ушул айынан көп адамдар өлүп кетиши мүмкүн туугандар. Ошон үчүн международный эксперттерди чакыралы туугандар. Оңго кайрылалы. Ушактан келишсин, текшерсин канчалык катастрофа болгонун изилдеп чыгышын комиссия түздүрөлү туугандар. Ошону депутаттарга жеткизели. Бирок биз азыркы депутаттар, чимкиликтер колунан кокот тейин келбейт. Азыркы Садыр Абабыз инаугурация алгандан кийин бул кишинин колунан кокот тейин келбейт. Мен ушул кыргыз патриот жигиттерин, кыргызым деген жигиттерге кайрылып кетем, кыргыз. Ушул нерсени аягына чыгарышыбыз керек туугандар. Мен дагы эфирге чыгам туугандар. Рахмат ошончо угуп бергениңиздерге, бөлүшүп бөлүшүңүздөр.